Кийинки сөз Нурбек Мирбековичте. Рахмат, Чолпан Алиевна. Құдайберген Базарбаевич, бұл мыйзам, тура мыйзам, мен қолдаймын. Мен өзім коллегаларымда чықырып кетем қолдағанға. Андан кейін мен сізден қысқаша тура алып келіп отырсыздар. Жаңағы мына Покровка, Полтавка, Дуэн Антоновка дегендердің барын алмастырып отпайсыздар. Ушу буга чейин сіздер баягы мыйзамды алып келгенче бизге берип, биз менен акылдашсаңар болот да. Ошолорду жазып бербейсиздерби? Биз дагы өзүбүздүн эмелерибизди айталы, сунуштарыбызды берели да. Ошол жерден чогуу иш алып баралы. Мындан кийинчи. Анан кийин буга чейинки мына Жанар Кубанычтын айтканын эске алып коюш керек анын барынча. Анан сиздер кандай ойлойсуздар? Мисалы, именно ушу Бишкекте 4 райондо. Ушуну алмаштырганга барбы сиздердин оюңуздар? Кийинки этап менен дейинби же кийинкисинде кандай ошол мисалы именно Бишкекте 4 район. Бул кандай болот эми? Первомайский, Октябрьский деген Ленинский райондорду ушул боюнча эмесиңизди айтыңызчы. Түшүндүм. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сиз айткан баардыгына мен кошулам. Туура айттыңыз. Анда биз эске алалы. Мураки ар бир айылда, ар бир райондо биринчи иретте ушул жерде жашаган жарандарчы. Мындай айтсаңыз, айылдарда мен макулмун. Ошолордун баарын мыйзамды алып келердин астында кайта биз менен кичине бизге бир кат жазып бир сунуш берип коюңуздарчы. Төрага берип койсоңор, төрага депутаттарга таратып коет. Анан биз дагы ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айталы. Могу жерге мугатты койсоңор жакшы болот. Бул туура эмес, бул туура дегендей кичине мындай чогуу иш алып баралы дегеним эле ошол. Анан кийинки боло турган мына Бишкектеги 4 районду айтып атам да. Ушуну алмаштырганга кандай оюңуз бар өзүңүздүнчү? Эми мындай болбош керек да, мисалы, туура канчадан бери келатат, мисалы, Октябрьский, Ленинский район дегендер, Первомайский дегендерчи. Ошол кыргыздын бир жакшы аттары бар да, ошолорду койсок болбойбу деп атам да, ошону айтып атам. Нурбек, сиз туура айттыңыз. Мен дагы бир жолу сиздин оюңузду колдойм. Биз ошол жолго түшөлү. Динак эмес, жаңы аттар боюнча. Мурки Бишкек шаар боюнча мен айтып кетейин, ар бир өзгөрүштө биринчи инициатива болсо ошол жерде жашаган жергиликтүү жашоочулар эмечи чогулушунда чыгарат да. Аны болсо андан кийин акимчилик колдош керек, андан кийин мэрия колдош керек. Анан ошонун баардыгы монтип этап менен мыйзам чегинде бизге келсе, андан кийин биз карап беребиз. Горкеңеш бар, сөз бар. Ошолорду айтып атпаймынбы, ошолор менен чогуу иш алып баралы депчи. Сиз ошонун баарын сиз түзүп бериңиз баарын мененчи. Жыйналыштарды уюштуруп, биз баралы, ошол жерден сүйлөйлү, баягы кандай эме кылыш керек ошол. Мен мыйзамды колдойм. Мындан кийин анда кийинки этапта чогуу иш алып баралы сиздер менен, Рахмат. 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 Кийинки сөз